Акыркы учурда биздин коомдо акыйда жөнүндө сөздөр көп жүрө баштады. Акыйдабыз бир эмес, бул биздин акыйдадан эмес, бул акыйдадан чыгып кеткен, же болбосо биздин акыйдабыз ушундай койчу, акыйда деген сөз өтө көп колдонула баштады. Бул сөздүн маанисин али толук биле бербесек да. Мейли, мен азыр ушул убакыттын ичинде акыйда жөнүндө кандайдыр бир концептуалдык, же болбосо мындай бир пайдалуу, пай боло турган мындай бир түшүнүк бергенге үлгүрбөсөм керек. Бирок акыйда бизде кандайдыр бир жоопкерчиликти пайда кылуусун айткым келет. Акыйда бул мусулмандын жашоо эрежеси, ишенүү эрежеси. Биз кантип ишенишибиз керек? Аллах субханаху ва тааланын бар жана жалгыз деп ишенишибиз керек. Биз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын акыркы пайгамбары деп ишенишибиз керек. Биз бейиш бар деп ишенишибиз керек. Тозок бар деп ишенишибиз керек. Бейишке бактылуулар кирет, момундар кирет, мусулмандар кирет, тозокко күнөөкөрлөр, капырлар түшөт деп ишенишибиз керек. Жана мына ушул эрежелердин бардыгы Куран жана сүннөттөн алынган эрежелер. Аны окумуштуулар сууруп чыгып, иреттеген, тартиптеген. Эми биз ушул акыйдабыз биздин жашообузда барбы? Же жөн эле айтып атабызбы? Биздин жашоо акыйдабыз кандай? Аралашып кеткен, шакарап болуп калса керек кээ бирлердики. Кээ бирлердин жашоо акыйдасы мусулманчылык менен эч кандай байланышы жок. Түп тамыры менен. Бирок өзүн мусулманмын дейт. Ак топуну кийип алган, теспини тартат. Бул өтө коркунучтуу маселе. Мусулман Аллах Тааланын Кураны, пайгамбарынын сүннөтү менен жашоо, ишенүү эрежесинен турат. Мына ушуга төп келсе гана биздин акыйда болуп эсептелет. Бул өтө коркунучтуу маселе. Албетте бүгүнкү шартка дал келет, дал келбейт. Бүгүн деген телевизор чыкты, машина чыкты, 14 кыл мурда мындай жок эле, тигиндей жок эле деген сөздөр бизди башка акыйда менен жашоого түртпөшү керек. Бул бизди башка акыйда менен жашообузду актабайт. Биз мусулманбызбы? Алхамдулилlah мусулманбыз. Өзүбүздүн акыйдабыз менен гана мусулманбыз. Биздин акыйдабыздын тазалыгы биздин бейишибиздин кепилдиги. Ар бир мусулман өзүнүн жашоосунда акыйдасын башка терс таасирлерден коргоп жашаш керек. Жашоосундагы ар бир эрежени, ар бир ишеним эрежесин өзгөчө башка ишенимдерден коргоп, өтө текшерүү менен, тастыктоо менен жашоосуна киргизип жашоосу керек. Акыйданын баасы ушунда. Ал биздин ишенимибизди тартиптеген эреже.